Кыргызстанда достор 100 000 деген роза өстүрүп, Борбордук аян Бишкекти гүлдөткөн адамдын теплицасына келдик. Бүгүн сиздерге качан баштаган, кантип баштаган, эмне үчүн Кыргызстанда өзүбүз гүлдөтүшүбүз керек, эмнеге бизге пайда, мына ушулар боюнча сиздер менен маек курган болосуз. Видеого лайк басып, бизде катталганын унутпаңыздар. Кетикпи? Бисмилля, жүрүңүздөр. Макей, машалла. Карасаңыздар, кандай кооз достор, канчалаган мээнет, канча гүл. Турат байке, ассаламу алейкум. Кандайсыз, амансызбы? Жакшы жүрөсүзбү? Биздин жашооңуз бизге аябай кызыктуу, кылып аткан иштериңиз. Сиз көп айтат да, Абдукадыр, мен мактасам, моя работа как капля в море деп коет да, бир деңиздин бир тамчысы дейт. Анан биз үчүн бул аябай чоң нерсе да. Карасаңыздар, канча мээнет, канча миңдеген гүлдөр чыгат, муну азыр сиздерге айтып берем. Таанышыңыздар, Турат байке, Абдукадыров. Кандайсыз, Турат байке? Абдукадыр. Мен Абдукадыров. Менин атам Абдукадыров. Абдукадыр болсо атамдын атынан коюлуп калыптыр да. Сразу, Турат байке, сизге суроо. Ушунча нерсе, ушунча мээнет, ушул капля в море эмнеден, качан башталган? Бул миграциядан башталган. Анткени миграция көздү мышленияны өзгөртөт экен да. Башка жерге, өз элиңден башка жерге барып алып баягы мээнет кылып атканыңда, мен эмнеге салым кыла алам? Мен эмнеден болсо Кыргызстанга ичине болсо дагы салымын пайдасы тиет деген мышление пайда болот экен да. Бул көп мигрантты элестетем да. Анткени өзүм ошондо өттүм. Жаш кез, студент кез окуп бүтүп жумушка барайын десең айлык аз. Реальностька келгенде кандай болот деп мен Сахалинге кеткем. Южный Сахалинде болдум. Южный Сахалинде ушундай теплицаларда бүкүлдө нар чекесине барыпсыз да. Япониянын границасында, как раз Хоккайдо 40 эле километр, Карсаковдун островтанчы көрүнүп турчу. Ана ошондо өзүмө баягы аябай мындай жаш кезде мотивация келет го. Мен жетем, мен бирдеме кылам деп. Ана ошол теплицаларды ошоктон карап жүрдүм, кандай соода кылып жүрүп. Ошо 2007 жыл аябай өзүмө цель коюп алып, задача коюп келгем. Акча таап келип, ал кезде курс да жакшы болчу. Жакшы таап келгенбиз да, биздин салыштырмалуу. Бирге 1,5 болот. 2,5. 2,5 болгон. Мен эстейм, ошонтип менин атам деле, менин агаларым деле барышканда. Ошондо $100, 2,5 миң рубль болчу да. Ошол кезде Сахалинде жумушчу жок болуп, биз 150 миң, 180 миң, 200 миң рубль алганга чейин мындай мүмкүнчүлүк болгондо, катуу болгондо, айтпайм мындай. Моменттер сонун болгондо, акча таба турган учурдачы. Ооба да. Ал кезде 30 эле кыргыз бар болчубуз. Ошол убакта Кыргызстанда канча эле айлык? Ошондо мен 1,5 мен ошондо өзүм профессия менен барсак 1,5 миң сом деген да. Коюңуз, барманчылыкка кайталы. Сразу эки суроо айтайын. Ошо кыйынчылыктар менен баштадыңыз бул жакты. Ооба. Ошондо түшүндүм, башка жерде 24 саат, башка жерде 22 саат иштесең, ушинтип эле иштесек, өзүбүздүн жерде ушинтип иштесек, биз жетет экенбиз деген ушул күнгө чейин, мына азыр уже 44кө келдим. Ушул күнгө чейин 24 сааттын 22 саатын ушул жерде болобуз да. Машалла. То есть ошол эле кызматты кылып аткан мээнетиңди өзүбүздө Кыргызстанда кылсаң, бул нерсе жетсе болот. Конечно, мээнет кылсаң жетет. Ошол достор. Мына жөнөкөй мисал, өткөндө баягы токтолдо Рустам акени көрсөттүм. Ал деле 25 жыл мигрант болуп келген да. Негизи бүт короче Кыргызстанга кайттыңыздар. Эң көп көрүп атам бизде розалар экен, э? Туура. Мына карасаң, розалар. Бул неге розаны тандадыңыз? Анткени бизге привозной гүл көп келе баштады. Бизде мында ачык айтканда романтиктер көбөйө баштады. Мурун романтиктер жок болсо, азыр романтиктер көбөйө баштады. Анан жылдан жылга бизде баягы Минсельхоз менен иштешебиз да, эки жактан сурап турасың. Жылдан жылга бизге привозной гүлдөр көбөйө баштады. Например, мен 2009-дан бери озеленение жашылдандыруу менен иштеп келатсам, жылдан жылга көбөйө баштагандан биз коянда розаны да кошолу деп, розаны да киргиздик. Роза, альстромерия, эвелин, георгин, жана спрейка роза дегендерди кайсы спрос болсо биз киргизип атабыз. Анткени муну көрүп башка дыйкандагы, башка кыргызыбыз дагы мен муну да сепсем деген максатта болот да. Анткени биз эң биринчи 2009-жылы однолетка гүл сепкенде Кыргызстанда бирөө да сепчү эмес. Однолетний гүл эмне экенин билчү эмес. Ол бизде, конечно, жүрүңүз мына розалардын арасында дыйкандан жыттарын жыттап однолетнийди ошондо сиз канчанчы жылдары баштаткан болот? Однолетний 2009 баштаган. 2009. Ошондо азыр 2019, 17 жыл ушуну болуп калыптыр да. 19 жылга баштаган. Мен негиз баштаганым 19 жыл. 2007-де баягы огурцы, помидордон баштадым. Немеден болсо, жашылдандырууда болсо 2009-дан бери. Могу теплица 2007-де баштагам да. Эндиги жылы 20 жылдык юбилей болот теплицада. Юбилейде эмне бир иш-чара кылабызбы? Конечно, кылабыз.
келейинби? Кел да, конечно. Болду достор. Юбилейни датасын айтса, ошол убакытка келебиз. Ошол жерде бул мындай да, розадан эки багытта кылып атабыз теплицаны. Биринчи отсегибизди кесип бүтөбүз, анан бул отсекти кесебиз. Андан кийин бул отсекти кесебиз, ушинтип сев оборот. Баары бир моментте чыксаң, Срезка да булар? срезка, букетке берилет да. Канча миң гүл чыгарасыз? Бул жерде Кудайым буйрса, планыбызда бир 120-130 миң срезка кесебиз деп атабыз. Бул Кыргызстан базары бар го, базарга. Ошол канча пайызын жабасыз ошону? Бул 0,001 десем, даже 2-3-0 коюп анан 1 десем жарашат. Анткени биздин прогноздо укканыбыздан январдан марттын 8-мартка чейин 26-жылбы? Жок, 25-жыл укканда. 25-жыл. Ошондо бир Акибрске бир жерге чыкканда 27 миллион гүл кирди депчи. 27 миллион гүл. Элестетесиңби? Январь, февраль, март, апрель, май. 3 айда. 3 айда. Элестетпе? 27 миллион. Сиз 100 миңиңиз ал. Мына кими гүлү да өткөн. Онда чаң басты болуп кетсе да болот. 27 миллион, Ошон машалла. үчүн айтарым дыйкандарга, бул да нишада гүл тиксе биздин рынокко мүмкүнчүлүк бар. Сиз кылып аткан ишиңиз эмнеге окшот деп айтайынбы? Бир деңизде деңиз жылдызчасы деп коет го. Ошол деңиз жылдызчалары аябай көп, миллиондой андай жээкке чыгып калыптыр да. Эми алар өлүп калат го кургакта. Анан бир бала келип алып сизге окшогон, же мага окшогон сууга ыргытат экен да. Анан баяктагылар карап, "Эй, жимдисиңби?" дейт экен да. Миллион турат го жээкте. Сен кайчан жеткирип сууга түшүрүп бүтөсүң десе, ага эмне мааниси бар, эмне маанилүү бул нерсе десе, бир жылдызчаны алып туруп, сен үчүн маанилүү болбош үчүн, бирок мына үчүн маанилүү деп ар бир таштап атканым бирден бул жан куткарып атам деп. Колдон келишинче. Анткени кыяматта мен колумдан келгенине жооп берем. Кудай 1 миллионго күчүм жеткен эмес. Мен мындай айтканда мен 100 миң роза өстүргөм дегендей болот экен да. Бул жана кумурскадай эле экен да. Бир кумурска менет кыла берет го. Бул кумурсканы качан куруп бүтөсүң десе, мен менетимди кыла берейин. Ооба. Калганы көрөбүз дегендей. Главный кетип баратам го ушул жол менен дегендей эле. Анткени бизди көрүп, может быть, 7 миллион кыргызыбыздан 10 миңи көрсө дагы, 10 миңи роза гана болбосун, башка гүл көрөбү же башка багбанчылык кылабы, бул пищевой безопасность деп атпайбызбы? Пищевой безопасность, огурц өстүрүү эмнени көрсө дагы биз ошолго себепкер болуп калсак деген. Менин максатым ошол да. Анткени биз деле өтүп кетебиз бул дүйнөдөн. Артыбызда может бирөөнө бир пайдасы тийип кала турган деген максат менен да. Анткени түбөлүктө эчтекебиз жок. Биз алган 19 жылда ошентка топтогонумду бирөө кайталабасын деген максатта да. Анткени конкуренция деген биздин Кыргызстанда жок. Ачык эле айтайын, конкуренция бул биздин мээде эле, адамдын мээинде эле болот конкуренция. Анткени адамга күч атасын тааныбайт дейбиз го. Кыргыздын макалы бар, күч атасын тааныбайт. Ким канчалык жакшы мээнет кылып сүйүү менен жасаса, ошол өзүнүн ордун табат, өзүнүн рыногун табат, өзүнө окшогон кардар табат. Ошон үчүн мээнет кыла беришибиз керек. Бул мен ушул күнгө чейин айтып келем. Ким келип туруп мага айтат да, кээ бир теплицалар келип же, "Биз сага конкурент болбойбуз, үйрөтүп койчу." Конечно дейм да, үйрөтүш керек. Сен конкуренция мен үчүн конкурент эмессиң. 100 гектар, 200 гектар менин тегерегимде болсо, мен ошонун арасында сен жана бир жылдызча болсом дагы, мен өзүмдүн рызкым бар, Алла Таала берген. Ошол рызкы менен окуатымды жасай берем. Однолетний гүлдү дагы, жана айтып атпаймынбы, жашылдандырууда 2009-да биз биринчилерден баштаганбыз. Ушул жерден бүт Алла Тааладан айтып келбедимби? 7 жыл быйыл да гүлдөттүк. Алла ыраазы болсун, Кудайыма шүгүр. Сыймыктануу менен. Бул жерде жана сен гүл мен сени ошондо тааныдым. Анткени мен Алла Тааланы күндө көрөм, анткени гүлүмдү карайм да. Бул кайсы бала, бул эмне бала болду экен. Сиз жубай көрдүңүзбү же видеодон? Жок, видеодон көрдүм. Анткени сен мен бир аякта жүрөбүз да. Видеодон көрүп калсам, гүл эмне болуп чыгып калса мага чыгып калат да. Ошондо көрүп алганан мен сени ошондо биринчи жолу аккаунтуңду ачкам. Биринчи жолу ошондо сени көргөм да. Сиз илештирген экен да ошол видеону. Ошо менен тартып кеттим. Ошого окшогондой. Ошол кезде элдин баары мага биз да гүл септеп болобу, жашылдандыруу, однолетний деп келгенде колдон келишинче бага көбүнө үйрөттүм. Каяктан үйрөнүп алышты, кантип баягы оорулар менен күрөштү, канча болезньдер менен үйрөттүк. Эми Кудайга шүгүр, эл көп сеуп атат. Мен андан кичине азайттым аны. Азыр розага өтүп кеттим. Розага өттүңүз. Эртең бирөө розаны көп сепсе, биз башка гүлгө өтүп кетебизби? Бул рыноктун өзүнүн жолу да. Ооба. Базар сени өзү тарбиялап коет экен да. Сен баягы айтканыңыз сонун. Эч качан баштасаңыз кеч деп ойлобоңуз да. Анткени эгер сиз мыкты баштасаңыз, ар дайым ордуңузду табасыз. Баягы карван ошончо рызкы бөлөк дегендей, Алла Таала сиздин рызкыңызды берет. Болгону адал менен, жакшы ниет менен, адамдарга пайдасы тие турган гана нерсе кылсаңыз, ишенич, сүйүү, анан
Аллага ишенип коюп башташ керек. Бирок сизге бир мына ушунча эми сүйүүнү менен айтып атасыз, бул бир канча жыйынтыктардан кийин да, бирок Ооба. мына ушул бир роза жетиштириш канча мээнети бар? Бир өзү эмне кылыш? Бир мисалы биз үчүн биз розаны көп алабыз, 20 букет алдык, ох, соодун Ай. кандай жагымдуу. Бирок артында эмнени көрүшүбүз керек биз үчүн розанын жагымдуу жыты менен ошол эле көрүнөт да. Силге Мунун ошол артында эмне бар? Мунун артында чоң мээнет, анткени бул мындай да. Мамлекетибиз баягы айтып калабыз го, баягы бул жерде мамлекетибиз стабилдүү болуш керек. Бул жерде биздин Кыргызстаныбыз өнүгүү жолунда болуш керек. Анткени азыр мына суу дефицит болуп атпайбы? Сен айтып келе атпайсыңбы мына? Сөйт өчүп атат, тиги өчүп атат. Мына биз былтыр ушул жерден 26 000 көчөтүбүздү 17 декабрда үчтүп алдык. Сөйт айына. Сөйт өчтү. Лимитти коюп салды бизге. Сразу күн панель. Күн панель. Күн панель коюш керек. Электрон баляшка чыккыла турат байке номер жазып. Анткени бул жерде туура айтып атасың. Анткени биз кыйналдык. 27 000 элестет 26 000 көчөттө турган гүлдөрүбүз ушундай үчүп эле кетти. Бир күндө. Бир күндө. Жок, өзү. Жок, бир күндө эмес. Бир күндө 360 килограмм алып аткан огурцум өшүп кетти. Бир күндө. Роза бир аз туруп берди ошо. Роза бул стой керек. Баягы 6 күн, 7 күн чыдайт. Мындай өзү мындай шоковый заморозка баягы биз сууга кирип чыккандагыдай өсүмдүккө чыдамкай. Бул 6 күндө өтсө андан кийин бүт карап түшүп Качы бүт жетишкен жоксуз. Генератор. Жок, генератор алганда смысл жок болду. Мен 50 литрди саатына куюп, анан ушакты жылытышым мен үчүн элес 24 саат бою качан сөйт берери, майдын аягы мартпы белгисиз болгондон кийин смысл жок да генератор иштетишчи. Генератор бул эмне үчүн колдонулат? Баарын айтып кетерим. Генератор бул азыр мына бир жерде аварийный болуп калды. Бирок 1-2 сааттан күйөт деген болсо, иштетсе болот. Ошол максатта. Мындай узак убакытка Пушка, жанагындай временный солярка менен жиберткен пушкаларым деле бар. Монун ичинде 17 мүнөттө жылыта турган пушкаларым деле бар. Алар убактылуу ичинде кармап тура турган мүмкүнчүлүккө жардам берет. А сен айтып аткан жанагы туптура айттың, солнечный панель азыркы заманда бизге керектүү, ушул тапта керектүү болуп турат да. Бул бизге окшогон дыйкандардын баарына керек. Бул азырысты алып кетсек дагы кайта кышына келип кайта кептелебиз да. Ооба. Ошон үчүн сен туура жанагы элге айтып атканың. Анткени биздин мамлекет деле аракет кылып атат. Бул канча жылдан бери келе аткан нерсе болот. Ар биз баягы ГЭСтерди куруп атат, бирок өнүгүп атабыз да. Канча киши эл көбөйүп атат. Эл көбөйүп атат. Ошого потребность солнечный панельге. Биз муктаждыкпыз сага. Бул жерде хризантем, альстромерия, Эвелин георгиндерден тигип келатабыз. Сиз уже баягы эмне ал алистрия, розанын түрлөрү ал. Же Бул однолетний деп айтасыз. букетныйга максатталган. Биз үчүн Бул мен үчүн розанын эки түрү бар. Мындай, анан вьющий. болду, эки. Анча мынча аз жагы кыска карликовый деп чыгып калды. Атак аттары. Бул болсо ежемалина, Охо. Black Jam деген сорту. Эл билбесе, бул биз клеточный формада инвинтродан чыгарганбыз. Бул жанагы клеточный формадан көбөйтүп инвинтродан чыган супер элита. Былтыр бизге айтышкан 40 грамм бир штугу 40 грамм болот деген ишенген эмесмин, бирок бизден чыкты 40 грамм. 40 грамм ишенем. Бул супер элита болгондо байланыштуу, баягы без вирус болгондон кийин. Качан бышат? Бул уже кетти, мына гүлдөп атат азыр. Алды уже баштады. Жок, бышын айтыңыз. Бышын где-то келип тартайын деп атам да. Мына могу жер болуп мына. Көрдүңбү мына? Моолар көрдүң? Ошо монтип турат. Жок, көрдүм, эмне толтуруп турат. Машалла. Бул Кудай буйруса дагы бир 10-15 күндүн башы болуп калат го деп атам. Бул жерди биз кесип бүттүк. Бул жактар уже кесип бүтүлдү. Эми достор, силерге азыр көрсөтүп турган жерибиз бул эмне деп коеюн? Баягы Бишкекте борбордук аянты гүлдөгөн көргөнсүздөр да, Ала Тоо кинотеатрынын жаны болсун. Бул жагы музейдин асты, музейдин астында гүлдөрдү көрүп, аябай чоң мындай пирамида кылып коюшат, бир орнаменттер менен кылып коюшат. Ал каяктан болот? Ким жетиштирет? Каяктан келет деген суроолор сиздерди кыйнап аткан болсо, мына сиздерге бул Ысык көлдүн Каракол шаарында мына ушул Турат байке деген биздин каарманыбыз жетиштирип чыгат. Бул канчалаган мээнет мынакей. Бир жылдык өсүмдүк булар, Ооба, бир жылдыктар. Бул жер менен любой форманы чыгарабыз. Азыр Абдыкадыр айтып кеткендей, 7-жыл быйыл жашылдандырдык. Былтыр жашылдандырган жокпуз, бирок ага чейинкини анан быйыл жашылдандырдык. Бул биздин сыймык, анткени Кыргызстандын так ортосун гүлдөтүү, мээнет кылуу. Эмне сезим болот ошо площадьтан өтүп баратканыңызда өзүңүздө? Бул Аллага чексиз ыраазычылык. Шүгүр дейм Аллага. Келиңиз мыналар көрүнүп турсун биздин фонубузда. Анткени ушу гүлдү
баягы Алла Таала себепкер кылып мени ушакты гүлдөттүң деген себепкериме мен сыймыктанам. Анткени аз да болсо Кыргызстаныма жакшы салым кылдым. Могу жерде биздин колдон өсүп, Алланын жардамы менен биздин колдон өсүп ушактан чыгып ушак жашылдандырып, эл сыймыктанып сүрөткө түшүп атканы бул биздин сыймык да. Анткени жанагы азыр фонтандын алдында мурун орнаменттер бар эмес беле? Ооба. Ана жана блогерлер бүт бар ушактан сүрөткө түшүп тартылат го. Баарынын немеси листаят көрүп калсам, бул мен үчүн сыймык болчу да. Анткени карачы могу биздин гүлдөр деп баягы ичимде сезим мындай бир Аллага бир чексиз кубанасың го, ошол кубаныч да. Анткени биз пансионаттарга барабыз, жашылдандыруу үйлөргө барабыз, гостевой домдорго барганда биздин гүлдөр короосун баарын өсүп турса биз сыймыктанабыз. Анткени карачы Сиздин кылып аткан ишиңиз, мына биз айтабыз да, ар бир мисалы гид, мен өзүм как гид катары Кыргызстандын жүзүнө көрсөтө турган адам ушул гид да. Сен менен турист ушул мамлекетти кабыл алат. Сен кантип жеткерсең, алар ушинтип билет да. Ай, бизде нестабильный, ол бизде акча жок десең, уже бул жер мындай экен деп коет да. Сен кантип аларга жеткирип, Кыргызстандын эгемендүүлүгү, ар бир 50 метрде мечиттер барлыгы, дин эркиндиги, бул жерде рахаттыгы, свет дүйнөдө эң арзан нерселер өзү бизде экен, ошо биз светкердер төлөй турган дүйнөдө эң арзан. Эми ушундай керемет жерде жашаганыбызды жеткирген сайын туристтер шок болуп, кайра башкалар жөнүнө берет да. Негизи ушундай. Болгону баягы кемчиликтер бар, аларды айта бербешет. Жок, кемчиликтер эле жок да. Ал кемчилик мындай капля в море десек болот да, жана айткандагычы. Ал капля в океане. Биздин Кыргызстанда кандай меймандоспуз. Канча деген туристке жылмайып, тоодон үшүп, жана жанында калып калгандачы канча жана чабандарыбыздын энелери бозосун сүтүн алып келип, бысык суусун бере калып берип жүрбөйбү? Туристтерди интервью алам го. Ар бир кече бирөөсү өзгөчө пикир айтып калды. Көчөдө балдар шашлык жеп отурушат, еще 2 турист да кошулуп калды. Анан ох деп, эмнеси жакты Кыргызстан десем, табият, достук, ал бул четте калып кетти дейт да. Эч кайсы мамлекетте өтүп прохожий туристти эч ким чакырбайт дейт да. Биз жолдо кетип атабыз дейт, бияка чакырат, алардан жейбиз, аяка кетип, бияктан жейбиз. Кыскасы меймандостуктун чокусу экен дейт. Мына ушундай жер ошо. Анан сизге бир нерсе айтайын деп аткам. Ошол Бишкекке площадька барып калсаңыздар, достор, билиңиздер, мына ушул адамдын колунан өскөн гүлдөр бизде азыр лицо деп айтып атпаймынбы? Биз гид болсок, биз эң көп мактай турган жер бул Борбордук аянта. Мына биздин аянтыбыз десең, адам гүлдү көргөндө көздөр жайнап кетет экен да. Вау депчи. Мына көргөндө сүйнөсүн. Анан бир аябай кызыктуу суроо бергим келет да. Ушу гүлдөрдү, мына достордо байкасаңыздар керек. Бишкекке барасыз го? Ушул аянт гүл жок турбайт да. Эмне кыласыздар ушул? Мен ойлой берем да. Качан тийип койгондо көрбөйсүң да. Бир тюльпан гүлдөйт, анан ошол эле жерде башка гүл гүлдөйт. Анан ошол жерде башка гүл. Ушинтип эле. Анткени бул баягы сен айтпайсың, көрк. Биздин Кыргызстандагылар баары ошакка барат. Кимиси болбосун, туристти келбесин, а жер биздин мэрибиздин болобу, биздин ажообуздун болобу, лицосу да. Жер начар болсо, ошон үчүн ал жерде кызмат кылган кишилер эрте кеч күздө тюльпан тигип коюшат. Алар тюльпан жылып бүткөндөн кийин биздин гүлдөрдү тигишет, өздөрүнүн гүлдөрүн тигет. Это баягы система да, бул иштеп аткан. Анткени а жерди көрүп биздин сен айткандай, сен гид десең, а жерди көрүп биздин элдерибиз Бишкектегилер иштеп аткан кызматтын көркүн көрөт да. Ошон үчүн Кудайга шүгүр, мына азыр могу жерде ар бир мына могу элементарно даже могу гүлдү алып чыгайын, бир гүлдүчү мисалы могу гүлдү алып чыгалы азыр. Не деген гүл бул? Бул Илвинный зев деп коет. Ушу азыр жанагы бульвар эркиндиктин маңдайында неме Бишкектин немеси турбайбы? Эстелик туруп ошонун алдында ушул гүлдөр менен ошол жерде 16дан ашык түрдүн гүлүн ошакка композиция кылып жасаганбыз. Болду ошо баягы ал жерде мындай бир кумараны азыр башка. Азыр уже жанагындай ромбик кылып беркинде формалар жасадык. Буну уруктан жетиштиресизби? Ооба, бүт баарын Панамерикандыкын 2019дан бери Панамерикан деген фирманыкы менен иштешип келем. Анткени чынында ал фирма гүл боюнча номер 1. Голландистердики болсо номер 1 Риксван же Бейжо дегендер, алар номер 1дер голландистер да. Овощи жактан кыйын. Гүл жактан Америка кыйын. Панамерикандын номер аналык могу петуния, бархатца, сальвия, Илвинный зев, агерат. Короче, 36 гүлдүн түрү буларда күчтүү да. Ушу бир суроо. Ушуларды уругунан биз алып өстүрсөк кайра өсөбү? Буларданбы? Жок. Мына могу гүлдөн уругун алып турасың. Түшүндүм. Бул мындай. Кээ бир өстүкүнөн өсөт, кээ бир өстүкүнөн өспөйт. Бирок муну өстүрүш үчүн
Бул да мындай да, бул уже селекцияга кирет. Жанагы семена отса деп атпайсызбы? Бунда да энелик аталык бар да. Ошо энелик аталыгын алышыбыз керек. А бизде көбүн ургун алып туруп башкача чыгып калды деп атпайбы? Ал эмне үчүн? Анткени ал уже чаңдашып кеткен. Аталык менен энелик чаңдашканда бул өң чыкпай, башка өң чыкпай атпайбы? Болот, мүмкүнчүлүк болот. Ушуган даражага жетсек, анда Мадыйын Кыргызстан деген. Вот ошол нерсени айтып аткам да. Себеби биз эгер ошол чет өлкөнүн уругу алырсак, анан кийин только ошолордон зависим болуп калбайбызбы деген ой бар да. Туп тура. Буган мына эми азыр Кыргызстан өнүгүү путуна туруп келатпайбы? Бара-бара жетебиз. Анткени мулун лабораториясы 1 миллион евро турат. Плюс-минус. Энелик аталыгын апрелят эте турган. Андан тышкары мына азыр биздин фитосанитарный лаборатория чыкпады. Аяктан вирустарды апрелят этип, вирустарды жок кылып, кимдин хозяйствосуна начар болсо алып салып, муну чогултуш үчүн бул пищевой безопасность. Бул жана сен айтып аткандай Пищевой безопасность. Бул огурцы, кстати, ушу боюнча айтып кетейин. Эң дүйнөдө голландецтер таң калып келатат. Биздин Кыргызстанда үрөн боюнча фракция деп коебуз го, микрон. Эси 4, например, 1000 штук 4 грамм болсо, биздин Кыргызстанда көлүбүздө ушул жерде күнгө бийик болгондуктан 13 граммга чейин элестетип көр, 1000 штук. Это супер элита деп голландецтер в восторге да. Агурцубузданбы? Огурцы эмес, немеден, капустадан. Капуста. Агурц десең сразу агурчу. Агурцудан дагы. Грамм боюнча алганда, азыр агурчудан көрсөң. Жанагы ушу тамаша иретинде айтып кетейин. Баягы вкус детства дейбиз го. Ооба. Ошону азыр жеп көр, өзүң үзүп туруп. Анан бул чынында огурцы вкус детствабы же башкабы? Өзүң көрүп туруп айткын. Кана? Өзүң жул. Өз колуң менен. Өз колуң менен жул. Бисмилла. Достор, алабыз. Тикенектерин бир тазалайм. Анткени мен мактаганда болуп калбайын, а сен тиштеп көр, жеп көр. Өз жууп жеш керек. Силерге бир көрсөтүп берейин. Бисмилла деп туруп. Эркекче айтайын. Маша соңку. 3 килограмм. Болду. Кээде бишекте жейм азырчы. Резинка да? Мындай бөлүнбөйт деле го даже резинка. Мына карасаң, бул мисалдарды көрсөтө дейм. Бул огурцда, Мо чойлуп атпайбы? Бул кожура. Жана бизде ГМО, экопродукт деп бөлүнүп атпайбызбы? Бул жерде билиш керек. Адамга да витамин керек да, өсүмдүккө да витамин керек. Ошонун дозировкасын билишибиз керек. Ал дозировканы бизде эми үйрөнүп келатат дыйкандар, баягы туура эмес айтып калбайын. Бул мо кабыктан эле билет. Байкайсыңбы? Читегенде дёснага сайылып калып атпайбы? Ооба. Бул ашырып жүргөн. Ашырып жүргөн да. Ошо. Или азот ашырып жүргөн, кожура катып калат. Фосфор жеткирбей койду, элементи вкусовой качествосы жогоп кетти. А мону жегениңде бул менин күчүм эмес. Бул Алла Тааланын ушу жерде табият бар го, көлдүн. Бийик, суровый, салкын, перепад чоң. Ушул жерде үрөндүн качествосы даамы күчтүү болот да. Сону түшүндүрдүңүз. Анткени бизде мындай түшүнүктө болуп атпайбы? Мисалы фосфор, калий бериш керек десе, химикат берет экенсиңер деп ойлоп калат го. Жок. Адам баарына ким дыйкандар, ким алуучулар болсо, бул микроэлемент 18 микроэлемент жетиш керек өсүмдүккө. Адамдай эле өсүмдүккө, адамга витамин керек болсо, өсүмдүккө да витамин керек. Бул удобрение. А химикат деген ал жана курт кумурска, зыянкечтер, болезнь, ооруларга ал уже химикат деп эсептелет да. Аны ошо химикат боюнча жүр, айтып берейин. Мону көрдүңүздөр да, мына сары липучка, жашыл липучка. Бул ошо трипсинин материнский формасы буган жабышат. Белокрылка сарыга жабышат. Тилянын энеликтери өкөнөтөн жабышат. Ошондо биз билип турабыз. Ичинде кайсы курт кумур быжа тигип көрдүңбү? Ооба. Бул жерде ар бирөөнө пайда болгон энелиги дагы буга секрет дагы ал ичинге туя албайт. Муну уже экого киришибиз керек. Экопродукт. Анткени мен уже минимальный дозировка менен почти колдонмогго аракет кылам. 19 жылдан бери бул тажрыйба, бул деле баягы. Бизде мындай да ойлоп калат көп адамдар да. Мисалы көрсөтүп калбадыбы, баягы гриль жетиштирген, тоок жетишкенде бир нерсе сайсаң шишип калат. Ошондой мисалы алмага деле бир нерсе берсең кызарып кала турган деп. Бизде Кыргызстанда биринчиден андай технология аябай жетелекпиз. Бир нерсе сайып койсоң бышып кете турган. Бар ошондой бир витаминдер бар.
мисалы жүзүмдү же мөмө жемиштерди эртерээк түсүнө киргизе турган. Ошол нерселер жакшы эмес. Эң зыян нерселер ошол нерсе. Негизи даже если обработка кылып аткан болсо, мисалы үстүнөн обработка кылат да бул ичине кирбейт. Анан мунун өзүнүн убакыты бар. Продажага чейин, мисалы мөмө жемиш болсо, 1 ай мурда бышканга чейин чачасыз. Ал дары сиз жегенге чейин ал жок болуп кетет. Мына огурцы бул азыр эле сразу жейт да буну. Мисалы мага окшоп жуубай эле жеп кое тургандар бар. Ошолор үчүн мына эко вариант деп коесузбу, чисто. Бул сразу биз бияктан определять этебиз. Ичинде курт бар, жок бар. Бар болуп барса көбүрөөк чайып коебуз. Анткени огурчыны уже дары чече албайсың. Муну уже жейбиз да. Ошо да. Анткени мен өзүм балама берем. Ошо да. 19 жылдан бери муну мен өстүрүп келатып, мен уже корком. Башында билбестик болуп, может быть, сепкен күндөрүм болуп калгандыр. Баягы чач десе чача калып, баягы 10 жыл, 19 жыл мурун. Азыр биздин огурчыны сыймыктанып мен айтсам да болот. Биздин базарда могу бир теплица болуп атпайбы? Ооба. Могу бир теплица. Муну мен сеппесем, мени кардарларым мени жейт да. Почему-то где огурцы? Ошон үчүн тек көрдүң, айдабадымбы? Аз по порядку кайта сейип кетем. Анткени бизди күтүшөт. Сиз бизден ошондо өзүңүздүн партнерлоруңуздун эле укугун коргоп, аларга жеткирип беришим керек деген нерсе мен. Ошол учурда дагы баягыда да саган соленый огурцы белчер жетпей калыптыр да. Азыр аны да устигизип кетем. Сразу бир нерсе айтып кетейин, бир лайфхак болсун. Как раз бирөөнү жеп алам. Билгендер жазыңыздар. Быйыл кышта бадыран канча сом болду? Бул жерде Бишкекте. айта берейинби? Айта бер. 17 декабрда биз токтодук. Огурчу 350 кг чыгарып аткан огурчубуз токтогон күнү 300 сомго чыкты. 2 күндөн кийин эле. Элестеп турасың? Канча мээнет кетти. Например, биздин сөт өчтү да. 350 кг газарды биз ошондо 180-220дан берип атканбыз. Токтоду 320га чыкты. Резко. Андан кийин марттын, февралдын башына чейин 300дөн болду. Анан баягы кайта светибиз оңголду, тиги болгондон баары сейип баштады. Анан кайта түштү. Ошону пищевой безопасность бул Кыргызстанга өтө керектүү нерсе. Ошол бир убакта мен даже ошо Бишкекте 300 эмес 400дөн өткөнмүн. Аягы ошо 420га барып турган түштү. Ооба да, прям даже бир жерде бир айтып калды, 500 сомго алдым деди. Анан элестеткиле бизде эми Эквадордон келип аткан бир банандар бир убакыттар биз үчүн мода болгон, анча-мынча жей албаган нерсе 170 сом болуп туруп, биздин өзүбүздө өсө турган бадыран ушундай баага чыгып кетти. Бир жагынан сүйүнөсүң, дыйкандар жакшы сатышып атыптыр деп. Бирок бир жагынан элге недоступный болуп калды, эң керектүү витамин. Буну сиз айткандай пищевой безопасность, эгер бизде бул нерселер толук кандуу жетиштирилбесе, эртең чегара Кудай сактасын, тосулуп калды десе, баарыбыз туруп атпай келишибиз керек болуп калат да, бадыран жеген. Бирден жеп кетели деп. Достор, биз Жалбатка бир бадыран алдык. Азыр алып кетип атат. Алып кетип бир бадыран эмес. Берем берчере. Жок, эгер 500 сомдо болуп кетсе, пищевой безопасность ошо бирөөнү алып, сеткага салып, машинага бекитип, эрке салып өткөчкө. Ошондой болбош үчүн огурцудан айтып атпаймынбы жанагы пищевой безопасность деп. Бул огурцы не только огурцы, помидор. Бияктан жана үйрөндөр көп өткөн. Сен аз күлүп атпайсың. Бул жанагы жүктү салбадың. Бул чынында. Кудай өзү андайга алып келбесин. Бирок бул болуп калса, кыйын болуп калат. Өзүм аябай көрүнүп атат да. Менден узун розалар бар экен да, көрбөйсүңөр? Тичо, менден узун болуп кетсин. Карасаңыздар, ар бир розага жакын алып келсең, жакын алып келет. Мындай нерсе тагышат. Эмне үчүндүгүн мен айтып көрөйүн, анан сиз толуктаңыз, Достор, роза ачылып кеткенде анчалык баалуу болбойт. Роза ошондой деп коет эле, гүнчө деп коебу, гүлүн ача электе, мына резинканы салып коюшса, ошол гүл сразу ачылып кетпейт, Бул гитара. 90-60-90 фигура. Розанын бокалы красивый чыгат да. Анан жана сен айтканда кыска болуп тур. Мына мону принудительно мына көрүп турасызбы? Принудительно биян кармап турабыз. Бияга ачылбайт, бияга уже форма кетет. Үстү чоюлганда, бокал чоңойот. Жанагы голландский, маландский, четтен келген, Эквадордон келген чоң деп атпайбы? Бизге келсин, салыштырсын любой бокалын. Кем калбайт биздикиде. Мактаныш эмес, Аллага шүгүр, баягы опыт алып келатабыз да. Жытын жытасың. Привозной гүлдө мындай жыт вообще болбойт. Мен розаны бир өзгөчөлүгүн айтам. Ошол умрага бардыңызбы? Умрага бардыңызбы? Ошо умрага иншалла барсаңыз, быйыл ниет кылыңыз. Ушу бадыран гүлдөрдүн кирешесинен деп.
ошол умрада пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мечити бар да, Масжидул Набави деп коет, Медина шаарында. Ушул жердин килемине розанын жыты чачылат экен да. Бүт роза. Анда атайын баягындай дар чачасыз го сиз. Ошондой эле дар чача турган менен чачышат экен. Эмне үчүн чачканын өзүмчө анализ кылып көрдүм, анан өзүнөн да сурадым да, эмнеге чачасыңар десең, бул жака келгендер, бул биз Алла Тааланын коноктору дейт да. Бул жерге келип намаз окуп атканда дейт, жиркенбеш керек дейт. Ар түрдүү адамдар бар да, тебелейт да, ошол намазга барганда элестетиң, мурдуңузда саждадан турбай, дуалар кылып, сажда кылып тура бересиз да. Анткени Алла Таалага эң жакын жер бул сажда дейт да. Ошол жерде розанын жыты, эми бирөөнүн айран жыттанган буту кырсыктанып калса, туруп кетесиз да. Жок, бул жерде ушундай рахат. Анан ар бир килеминде датчик болот экен. Ар бир килемде датчик бар. Жуулган убакыты келгенде ал уже килемди мына келип туруп эле тазалап кетишет да. Килемге датчик койгон элестетсеңиз. Мына ушундай жерде мына розанын бир өзгөчөлүгүн айттым да. Бул бир нерсе достор, баягы кээде кыркылбасын, роза үзүлгөндө эмес, бутагыда турганда сон көрүнөт деп да айтат да. Бүт дүйнөдөгү бүт нерсе, жаныбарлар болсун, өсүмдүктөр болсун, бул акыры Аллах Таала адам үчүн берген экен да. Мына гүл силер үчүн бири-бириңерди сүйүнткүлө. Кубантуу. Ооба, буну мисалы азыр мен мына жерге таштасам, же болсо үзүп алсам, мага бул көп күнөө боло турган нерсе эмес да. Мен муну үзүп, апама алып барып берип, апамды сүйүндүрткөнүм мынандай бир бакыты бузулуп кеткенден көрө жакшыраак ошол. Ошон үчүн бизге берилип аткан роза болсун, кой болсун, бирөөлөр кой союп атса, чет өлкөлүктөр "Oh my god" деп коет го. Өздөрү согушкула эле, бирок бир кой деле биз үчүн, уй деле биз үчүн ушу жесин, иш кылсын, рахаттанып, ибадатын кылып даярдансын. Анан ошол бериштин белгиси. Бир дагы кошуп кетейин. Бишкектегидей банкага барып бактарды сындырып жулуп кетпейсиз, потому что адамдын көркү бирөө менет кылып эшиктин алдын гүлдөтүп атса, барып аяктан жулуп албагыла, Абдыкадыр айтты эле деп. Жакшы айттыңыз. Тура да. Сразу айтып коеюн достор. Ошол сирен боюнча болбой атпайбы? Сирен гана эмес, бул бүт биздин гана гүлдөр. Баягы 1-май күнү болбоду? 28-апрелде Бишкектин тең болот. Гүлдүн жарымын сындырып кетти. Бул менет да. Канча менет адамдын көркүн чыгарам деп бир кумалак чиритет деп коебуз го. Ошондо бир гүлдү сындырып койсоң, аякта композиция бузулуп кетет. Аяктын өңү чыкпай калат. Ал гүлдү алып келип антип толтура албайсыңар. Ошон үчүн сураганачы. Сындырат десе, Алатаудан же бирөөнүн коросундагы көрк чыгарып аткан жерди сындырып кетмек жок. Рухсат берсе, мына мен азыркыдай. Абдыкадыр рухсат берди, мен сындырып бердим. Ошондой болсо жарашат да. Ооба. Кайра ушул жерди башынан мандаш. Достор, эч качан бир жерден бирөөнүн коросу болсун, даже көчөдө турган болсо деле сындырбаңыздар. Колуңузда келсе өзүбүз өстүрөлү, анан өзүбүз өстүргөн нерсени кааласак мындайынан сындырып алып сүйгөн адамыңызга берсеңиз болот. Же болбосо эң жакшысы акчаңыз менен барыңыз дагы Турат байке, мына сизге деп туруп, же сындырып алайын деңиз, же кыркып алаңыз деңиз, же болбосо магазинден алсаңыздар болот да. Главное бирөөнүн менетине күйөлү. Анткени көчөдө өстүп турган ар бир нерсени бирөө өстүргөн да. Сирени өстүргөн адамдар капа болуп кетишти. Сонун гүлдөнүп чыкса, бүт бир күндө кыркып кетишиптир. Анан арам да бул достор, арам. Кыркып туруп алып барып сатсаңыз, бул просто арам. Туп-тура. Ошон үчүн же өзүңүздөн адал менет менен өзүң иш кылып, өзүң өстүргөндөн кийин адам эч качан андай кылбай калат. Өзү өстүргөн адам, туурабы? Ошон үчүн көчөттү кел деп айтып атам да, Турат байке. Кайрат, агрогерой, фазенда. Бизде кыйын азаматтарыбыз көп. Баары мына ойгон азамат, баары биз боло бүт барыбыз тикле деп аткан максатыбыз бул мындай да. 7 миллион кыргыз, 7 миллион кыргыз жылына хотя бы бирден көчөт тиксе деле 7 миллион көчөт тигилет. Элестетиңиз. Ал 7 миллионду башка жакка барып тигүү максатта эмес, коронго тик. Коронун тышына тик, шаарга пайда кылып. Ооба. Бир жерге бирден гана салым кылалы. Же болбосо этажкада жашасак, бирөөнү алып барып, мен муну тигип кой деп ошону барып көзөмөлдөп 7 миллион адам өзүңөр колуңар менен тигип карасак, ал сонун өсөт да. Ошон үчүн баарыбыз аракет кылалы. Кыргызстаныбызды, кенеде Кыргызстаныбызды жап-жашыл кылганга. Жүрүңүз. Сиз менен дагы бир эми ушунча менетиңизди көрүп дагы бир нерсе сурагым келди. Мына ушундай теплицаларды көбөйүш үчүн биз таянып турганыбыз мамлекетибизде кандай жеңилдиктер болгондо бизде көбөймөк. Эми мындай да, азыр жылдан жылга жумуш орун проблема болуп баштады. Жумуш орун проблема болуп баштады. Көп мамлекеттер субсидиялар берилет. Бизде субсидияны деп да сурабайбыз. Бизге окшогон дыйкандарга
жакшы келип көңүлүн айтып жибитип андан кийин ал кылган ишин кыла беребиз. Например, мен президентим келеби, депутат келеби, мэр келеби, губернатор келеби, жакшы сөз айтсачы, биз ушунча кубанып иштейсиң да. Миллион бергенде эле. Миллион бергенде эле да. Башка мамлекетте субсидияларды берип, бирок бизге баягы жакшы калып элек, кыспай, баягы майда чүйдө, мелкий нерселермен настроение бузбай, анткени биздин и так эле өстөкөн деп монтип отурасың, анан менет чыкпай калса, прибыль таппай калсаң бүттү да, 1 жылга минуска кеттиң да. Ошон үчүн мынтип отуруп, бизден жакшы калып электер эле, андан тышкары эмне, если в дальнейшем Кыргызстан жөнүгө баштаса, эң льготный периодтар, жана 1%, 2%, 3% чейин максимум. Алттан өйдө кыйын болуп калат экен дыйкандаргачы. Бул эми өсүмдүк өстүргөндөрдү айтып атам да. Мен мындай деп ойлоп аткам да, эгер бизди ушул жогорку жактагы жетекчилерибиз көрүп аткан болсо, өзү дыйканга жерди берип койсоңуз да жетиштүү. Ушу мына жер кылып атат экенсиң, мына турат, эмне жагда 1 гектар сага десе, тытып бересизби сиз? Конечно. Ошондой эле нерселер керек да. А бизде ушунчалык көп адамдар же жерлерди бир нерсе кылып алып коюп жөн эле турган жерлер аябай көп да. Бирок ошол эле убакытта кылам деген адамдарга жер да жок. Ошондой жерлерди карап туруп, бөлүштүрүп, иштетпесе, иштете тургандарга берсе, мына сиздерге турат, мен сени 5 жыл тийбейм. Ушул жерден 5-жылдан кийин канча налог төлөсүң десе, сиз 1 гектардан бул жер 100 жыл акча төкпөшү мүмкүн ушул пустой жер. Бирок сиз 5 жылдан кийин ал жерде 100 миң деген ай сайын төлөшүңүз мүмкүн. Мүмкүн андан тышкары дагы канча адамга жумуш орун бересиз. Ал жумуш орун кетпейт бир жакка. Мигрант болуп кетпейт. Ал биздин жерибизде иштейт. Ал канча үй бүлөсүн багат. Ал ошол кишиге акча берсең, ал ошончо продукт алып канча оборот болот. Мунун өзү 1 миллион кыргызыбыз 5 ишин иштетсе, 5 миллион киши иштеп атпайбы? Өзү менен кошуп 6 миллион болот атпайбы? Мен ошол максаттамын да. Анткени биз колдон келсек, кенеде Кыргызстаныбыз ушунча жана Швейцария болобу же Голландиядай болуп өнүгүп кетсек, бул биздин эле колдо. Биздин колубузда. Ар бир адам только мээнет кыла беришибиз керек. Билген оокатын кыла беришибиз керек. Анткени мени көрө калып бирөөңөр өмүр бою баягы ручка менен же ноутбук менен акча таап атсаңар, анан келе калып туруп буганы өтүп кетсеңер кыйналып калат ал. Бул да дыйкандарга мен эмнеге айтам? Ким дыйкан иштеп жүрсө, огурцы, гүл, өсүмдүк өстүрүп жүргөн, кичинекей биле албаган жанагы мелкий проблемаларды биз ошолорго жанагы блог жүргүзүп атканбыз. Мына моуну үйрөн, моуну көрүп кал, моуну жасап атам деп жана мен өзүм блог жүргүзүп атпаймынбы? Кичинекей болсо эми 600 миңге жетип каларбыз. Фазенданын подписчиктери бизге жазылса жетип каларбыз. Караңыз Тотбай аке. 1 жыл мурда келген. Подписчиңиз канча болчу? 1300 болчу. Сен эртең менен келдиң, эртең менен 2000 болуп калыптырбыз деп күлбөдүк экөөбүз. Буну эмнеге айтып атканым? Буну мага чынында мурун бир 10 жыл мурун эрте баштап алып, мен кайта токтотуп салгам. Анан мага Абдыкадыр келип айтты, Туратбай аке, сиз билген көп киши муктаж деп чынында айткан. Мен өзүм деле билчүмүн, бирок жасай албай жүргөм. Сен мага чынында дем күч бердиң. 1 жылдын ичинде, ар болсо 1 жыл 3 ай ушундай кезде 50 миңге жеттик, Кудайга шүгүр. Чынында көп кишиге маалымат керек экен. Бул маалыматты биз бөлүшкөнгө даярбыз, анткени биз муну алып кете албайбыз. Чынында. Элементарный, бирок сураныч билбей туруп бул рынокко кирбегиле. Анткени кыйын болуп калат. Өмүр бою баягы жер казып көрбөгөн болсоңор, жоло ойлой койгула. Анткени биякта оор. Бул жерде ким дыйкан, 1 сотук, 2 соттан баштап иштеп келатып, жана кайсы куртту өлтүрө албай же кайсы оору менен согуша албай же кайсы периодта сепкенди билбегендер болсо, аларга биз даярбыз. Үйрөткөнгө, көрсөткөнгө, кандай ар карай жеңил оокат акча таап кеткенинечи. Биз ошогон сен айткандай биздин тажрыйба адамдарга керек. Ошондо жүрүңүз. Караколдо ТЭЦтин жанында эле да достор. Эгер чынында кызыгып, азыр айтканда, эгер силерде уже бар теплица, керки жерлерде кемчиликтер болуп атат, же тамырын кургатып алдыңыздар, же бир оору түшүп калды, ошондой жерде эмне кылабыз деп бир этапка жетип, анан токтоп калган болсоңуздар, Туратбай аке номерлери болот, же жазасыздар, комментарийде биз силерге данныйларын калтырабыз, келип ошол жактан тажрыйбасын алсаңыздар болот. Сиз айтканыңыз туура, баягы билбей кирип алба депчи. Сыртынан, вау, 100 миң роза өстүрүп атыптыр. Демек 100 миң ар бир базарда 150 сомдон сатылып атса, мынча миллион болот экен деп, бул аябай камшот. Ал туура эмес. Ал өтө туура эмес, анткени мындай да. Биз алганда, биз аны холодильникке киргизесиң. Ал өзүнчө жумуш. Холодильникке кирип туруп, холодильниктен магазинге жете электе ал жарымы соолуп калышы мүмкүн. Ал минустарды эми баягы айтылбаганы менен биз сонун айтабыз го, жана 100 миң көчөт. Бирок 100 миңдин аркасында чоң мээнет бар. Ошон үчүн муну билген кишилер болсо,
ал жакшы. Жанагы биз блог жүргүзүп баштагандан кийин көбү баягы возрасттагылар уялып жүрдүк деп атпайбы? Сонун экен. Анткени бизди көрүп, турат сен туура маалымат берип атасың, биз сени көрөбүз. Моякты мен моуну ошибка кылып жүрүптүрмүн деп. Бага көбү мага жакшы комментарий жазат да. Менде жана хейтер деп коем, менде хейтер жок экен. Менде да жок. Ошону Неге айтпайбы? дебейсизби? Анке экөөбүзгө бир эле адамдар да. Менден өткөн сизге өткөн Ошону айтпайбы? Бул жакшы экен. Жакшы адамдар көп. Мага келип алыптыр, хейтердин такыр жок деп, тей сонун экен деп жакшы комментарий. Ошол гана сөз бизге жетиштүү. Неге хейтер болсун? Кылып аткан ишиңиз өсүмдүк болсо, кылып аткан ишиңиз адамдар иш менен камсыздаш болсо, өстүрүп атсаңыз, гүлдөтүп атсаңыз, гүлдү көрүп ким жаман көрүшү мүмкүн? Эмне турат мындан аябай татына кагылып коюпсуң. Бизде любой кемчилик болушу мүмкүн. Билесиздер, ютубтан баштаганбыз, айырмасы жок. Бизде даярдануу жок. Турат акеге чалдым, суроолорум деле даяр эмес. Но болушунча аракет кылып атабыз, силерге бир пайдасы тийсин деп. Жок дегенде баягы максат сразу деп кетиш үчүн эмес. Жок дегенди айтып атпайсызбы? 10 000 адам көрсүн, ичинен 5 баштасын, же 10 баштасын, же болсам кимгедир бул башка шык болот да. Албетте роза өстүрүү деген эмес бул. Бул эгер миграцияда жүргөн болсоңуздар, иштеп келип кайра Кыргызстанга инвестиция кылыш керектигиндиги, же болбосо азырдан эле чыкпай ошонун жолуна түшүш керектиги. Анан сиз суроо берип аткан ошол кылып атасыз. Бизге азыр мындай аябай жагымдуу көрүнөт да. Болгонбу ушундай убакыт таштап кылбайм бул нерсени дегендей? 2 жолу болду. 2 жолу. Бир эмес, 2 жолу болду. Биринчиси бул жерден Кытайдан типи төшөкпөн чабылат го. 2011-жылы келчи ушу Кытайлар кыйында деп. Ооба. Төшөк тап келип жаптым. Сонун кете бир декабрдын канчасы 20-сына жете элек кез болчу. Узун крокодил агырсылар мындай болгон. Уже эртең бүгүн жуламын деп аткам. Кар 3 күн тынбай жаады. Үстү кар толуп атат. Анан үйгө кечинде кирип, ужин кылып, дуң деген эшикке чыксам жер менен жер. Тезде жер менен. Үстү апа-бак кар да мындай. Как будто ал жерде эчтеке болбогондой. Көрсө деген бул төшөк сиңирип аткан ичи 18 градус жылуу, төшөк сиңип муз толуп, көтөрүлүп 3 күндөн бери толгон кар үстүнө бир 30 ховон чыгарып койгондой болуп, цемент болуп, муз болуптур да. Биз аны билбейбиз дейм, баягы опытың жок, жаш Жок, үстүндө пленка, төшөк, кадимки салафан бар, анын үстүндө төшөк бар да. Салафандын үстүндө бар. Төшөк, мындай оролуп ачылган төшөк болсо, ролик менен анда кредитке бир топ байланбай калып келип Мен ичинде болот деп ойлочумун да. Жок, тышында. Сыртында болот да. Көрсө ал жанагындай шамал болгон, биздин рыбачыга окшогон жанагындай кар жабаган жерлерде экен да, суук жерлердечи, или жана шамалдын сайы сыяктуу жерлердечи. Биздин Каракулга ал болбойт экен да, кар жааган жергечи. Анан ошондо кирип алып, үйдөн ушунда ызагым келип атат. Анткени ошондо эле уже 3-4 жыл өтүп кетти. Эмнеге ондай болду десем, атам менен энем экөө урушуп койду. Баягы баласына кайгырат да. Кредитте болсо, анысы жок калса деп. Жок, анда да тизгинди тартып алып калды. Андан бери жылдар өттү, оокатыбызды кылып атып. 2019 сентябрдын 10-унда бизде куюн жүрүп, теплицам полный. Кайта мени 2009-га алып барып коюп койду да. Бүт эле мону полный эле бурап туруп жаткырып салды. 600 квадрат крышамды алып барып, 1 километрге алып барып таштап салды крышамды. Ошондо бир сыноо болуп, ошондо сынып жатсам, атам чынында кейдим. Мен ушунча мээнет кылып келип, ушунда болдум деп, сен атам бир 2 айда эчтеке кылбай койду. Эмне болсо ошо болсун, таштайм болду деп. Анткени тажрыйбам бар, башка мамлекетке кетсем деле ушул тажрыйбамды колдонсом, 10 эселеп берет депчи. Деп мындай мээме келет уште азыр Англияга барбайын. Каяка барбасам мен азыр как специалист, билесиң да. Азыр мурункудай 1,5 миң сом эмес, азыр уже башка уровеньде сүйлөшөт болчумун да. Анан кетип атсам, атам 2 айдан кийин 2 ачкычты алып чыкты, балам. Ушуну баштаганда ишенген эмес элем. Канча урушту мен экөөбүз урушканбыз. Жок, баштабай эле кой деп, бирок атам 2 ачкыч. Сен ушуну баштаткан, мен сага каршы болгом. Бирок ошондон берки тажрыйбаң кайта тизгинди ал да башта деди. Баштап кеттик. Эмне ключ? Анткени мунун бүт баары болттор менен бекилген да, аны баары жатат да. Кайра баштады. Аны ойлоп атпаймынбы? Машина менен үйдүкүн алып чыгып. 17-чи ачкыч менен 19-чу ачкычты бастыр чечели деп. Көрсөтүп коеюн, беракка келсеңиздер. Ошонун ключүнү берип, бул кайра буну анан катып чыккансыз. Бүт баарын чечтик. Эми баягы ийилип жатат да, баары мырыйып сырыйып жатат. Бүт чечип таштадык да, анан чечип бүткөндөн кийин өзүмдөн эле кардарларыма кайрылдым. Жардам бергиле. Ким жардам бере алат? Кредитке кайтып, ошол кезде, кстати, бир-эки банк менен ушунга чейин сүйлөшпөйм тарынган. Анткени сен уже кутула албайсың, келе бизге бер жериңде болду.
деген случай болду да. Эми аны атап эле коеюн, бирок анткени кредиттен кутула албайсың буга чейин эми. Эптеп кутулуп келсең азганчы депчи. Бирок ошондон бери 1-2 жылга жетпей эле опыт, сен айткандай. Опыт, тажрыйбабыз менен Кудайга шүгүр ал арттагы бир Алла Тааланын бизге берген бир жеңил сыноосу деп эсептедик. Анткени буту майып болуп калган жокпуз. Бирөө анткени ушул жерде мен тет жерде 6-класс болчу балам. Экөөбүз ушунун ичинде болчубуз. Андан жаман майып болуп калмакпыз. Конечно. Бул бир тыйын болуп калмак. Аллага ошо мелкий бир сыноо берди. Ошондон өттүк. Азыр мен мындан кетем деп айта албайм. Балаңыздай да уже жашы болуп калды. Бул жерде вот ушундай экен да, бул баягы турмуш. Язык мой враг деп коебуз го баягы. Ким менет кылат, чарчадым, дебеге. Тишти кысып туруп, тиштеп туруп дилди. Бир жерге рес алып ал, кайта туруп бодур болуп иштеп кет. Бирок сүйлөп алба да. Чарчадым, тажадым, жаман нерсени айтпагыла да. Анткени анын аркасынан сен рызкы көрүп атасыңар, үйдү багып атасыңар, тамак ичип атасыңар. Тем более Instagram блогка деңиз. Тем более айтып кой. Ошон үчүн Аябай абайлай да мен. ошон үчүн айтарым баарына. Ким дыйканчылыкта болсо, бир аз чарчайбыз, туура. Бир аз чарчайбыз. Оорчулук болбой, жеңил оокатыбыз жок. Тилди катуу тиштеп туруп, бир аз сабыр болуп эс алып алууга, перезагрузка деп коебуз го, анан кайта иштеп кетебиз керек. Анткени биз өзүбүз тандадык. Мени бирөө принуждать этип келип теплица иштет деген жок. Биз өзүбүз тандадык, өз оокатыбызды кылдык. Бирок фазында Абдыкадыр айткандай, көп кишиге чынында муктаж. Мен мурун билет деп ойлочумун. Чечилесиң, мен кандай случай болду сенден кийин. Ошол эле жылы сен өткөндөн кийин жазда мен Бишкекке гүлдү алып бардым. Ит базарына гүлдү өткөрүп атам. Ошол жерден эле мени аптабек алып туруп менин машинеме кайта 10 ящик киргизип койду. Караколго ала кетчи кайта депчи. Бул менин гүлүмдү эмнеге салыпсың? Алып кете берчи болду деп койду. Машинада эшикке чыгып барсам, бир эже чуркап келип, сен саган каракол кетип барыптырсың да дейт. Ооба десем, мояка түшүрүп кой дейт. Хорошо эже дедим да. Анан каракол келип түшүрүп атты, эжеге айттым, эже эмне десем, мен мындан 9 жыл ушул гүлдү алып жүрбөйүнбү дейт да. Сиздин гүлүңүз Бишкекке барат, кайра аптайга алат, кайта алып келип. Кайра кайра өзүңүз алып. Ошол болду, аны биз албай калсак дагы алып келип жүрө бермек да. Анан мен билет деп ойлочумун караколду, баары эле. Көрсө блоктун силасы ушул экен да. Мына